Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыров. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Дастан мырза, бүгүнкү биздин темабыз Кумтөр, коррупция, экономика, баш мыйзам тууралуу суроолор берилет. Алгачкы суроо бул Кумтөр боюнча да. Мына ушул Кумтөр маселеси ачылгандан бери эле өзүнүн бир ордун таппай Кыргызстанда чоң талкууга алынып келет, дагы эле бүтпөй жатат да. Деги эле ушул Кумтөр маселесинин дагы деле эл билбеген сырлары барбы? Эми Кумтөр боюнча акыркы 5 жылга эле токтолуп кетели. Акыркы 5 жылда Кумтөр жалпы жолунан Центерия компаниясы $1 миллиард пайда тапкан да, прибыль. Бирок тилекке каршы Кыргызстан 19-жылы $2,2 миллион дивиденд алган. Бул мисалы 1000 сомдон 2000 сом деген 2 сом деген сөз да. Кыргызстандын айында баягы долясы, үлүшү 26%. Эгер ал баягы доля менен карасак, үлүш менен карасак, бизге 260 сом бериш керек эле да. А бизге 2 сом берип коюп атат да. Эми менде бир маселе бар, эң чоң маселе. Биз айтып атпайсызбы, запастарды жок калды деп, бирөө 71 тонна калды дегенде мындай деп атат. Бирок биз акыркы 5 жылда түшкөн пайда каяка кетти деген суроо турат да. Анан кайсы жеңге жумшады? Анан менде баягы ушул боюнча өкмөт бизге азыр элге отчет бериш керек. Себеби биз Центерия компаниясынын 26%-ын бизде. Демек, бул эң ири акционер Кыргызстан болуп эсептелинет да. Андан кийин BlackRock деген компания бар, бул дүйнөдө эң чоң компаниялардын бири, инвестициялык компания. Андан кийин Центериянын, BlackRock'ун долясы 12%, Центерияныкы 11%. Анан Ван деген компания бар да, 9% долясы бар. Бирок биз ушу 26% баягы үлүшүбүз менен ушу компанияны башкара албай келатабыз. Негизи биз ошо Центериянын жетекчисин Кыргызстан коюш керек болчу да. Анткени Кыргызстан Кумтөрдөн жылына 17-18 тонна алтын казылып алынат да. Мисал алсак, 18-жылы жалпы жолунан Центерия компаниясы 22,5 тонна алтын алган экен. Анын 16,7 тоннасы Кыргызстандан өндүрүлгөн. Же мындайча айтканда 75% Кыргызстандан өндүрүлүп атат да. Мындан башка Центериянын бир 5 месторождениясы бар дүйнөсү боюнча. Алтын жана жез өндүргөн. Бирок негизги пайданы Центерия Кыргызстандан көрөт. 2019-жылы $300 миллион пайда көргөн. Эми бул акчанын баары каяка кетип атат? Бизде баягы совет директоровдо 3 киши отурат бизде Кыргызстандан. Жашырын болбосо кимдер? Эми ал фамилиялары интернетте бар, баары эле ачык маалыматтар булар. Азыркы жаңы бийлик келгенде алмаштырылды. Бирок ошолор башкара албай атат да. Эртең баягы мурун вице-президентке чейин коюп жүрүшкөн, биз негизги президенттин Кыргызстан коюш керек. Негизги акционер биз болгондон кийин, негизги пайданы Центерия Кыргызстандан көрүп аткандан кийин, ошо Торонтодо турган компанияны Кыргызстандын өкмөтү койгон адам башкарыш керек. Ал улуту эч кандай айында роль ойнобойт, же кыргыз башкарабы, же болбосо башка улутта. Бирок биз жумушка алган, биз Кыргызстан болуш керек да. Сиз азыр айтып өттүңүз да, акыркы 5 жылдан бери Кумтөрдөн түшкөн каражатты эч ким билбейт деп. Кандайча билбейт? Билет. Жалпы $1 миллиард түшөт атпайбы? 5 жылда пайда, прибыльчи. Бизге ошондон $2,2 миллион гана берип коюп атат да. Элестесеңиз? Же болбосо бул 1000 сомдон 2 сом деп атпайбы? Ошондо кимдин пайдасына кетип атат? Эми ошого отчет бериш керек өкмөт. Азыр жана 3 совет директоровдо отурган адам өкмөт баш болуп, Кыргыз алтын баш болуп, бизге элге отчет бериш керек. Мына мояка кетти, тияка кетти деп. Анын ичинде ар кандай маалыматтар жүрөт. Мисалы бир месторождение сатып алдык дейт, $1,1 миллиардка, Томсон деген, Томсон Грик деген компанияны. Бирок ошол компанияны сатып алганда 16-жылы биздин долябыз 33%-тен 26-га чейин түшүп кетип атат. Бул да дүйнөлүк практикада мындай бар, бирок муну да изилдеп карап чыгыш керек. Себеби биздин үлүшүбүз азайбаш керек эле да. Эмнегедир кандайдыр бир себептер менен 17-жылы өкмөт буга макул болуп, биздин долябыз азайып кеткен да. Кайсы өкмөт? Бул Жээнбековдун учуру го дейм. Ошол түшкөн каражаттын Кыргызстанга пайдасы барбы же жокпу? Же кимдир бирөөдүн эле чөнтөгүнө түшүп калабы?
Эми азыркы учурда ошо биздин жана 26% үлүшүбүз где-то $800 миллион тегерегинде турат баасы. Баягы былтыр август айында $1,1 миллиард чейин кымбаттаган. Азыркы учурда өкмөт буга да отчет бериш керек. Биз эртең кумтөрдө алтын 71 тонна алтын калды дейт. Эгер алтын түгөнүп калса, акциябыз может эчтеке жарабай калат. Же эртең кумтөрдү казып бүткөндөн кийин акциябыз эмне болот? Мисалы $1 миллиард турган акциябыз эртең может $50 миллион болуп калышы мүмкүн да. Ошондо $950 миллион ким жооп берет? Азыр ар бир өкмөт жооп бериш керек кумтөргө. Мына башынан 67% болчу. 92-жылы биздин дойлабыз. Андан кийин Акаевдин учурунда 16%ке чейин чүрүйүшкен да. Анан кайра 33-ке чейин көтөрдү, эми кайра түшүп кетти да. Бул элди баягы кандай десем, элдин байлыгын башка бирөөлөр келип тоноп кетип атат да. Өкмөт эмнени карап отурат, ошо азыркыга чейин түшүнүксүз да. Дастан мырза, мындай да, биз ошол элдин байлыгын башка мамлекет келип тороп кетип баратканы бул жалпы кыргыз коомчулугуна белгилүү да. Бирок ошол элдин байлыгын тоноп кеткенге кимдер келишим түзүп атат? Аларга ким күнөөлүү? Алар өздөрү келип эле тоногон жок да. Ошол Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлер менен кандайдыр бир келишимдерди жүргүзүп атат да. Негизи өкмөт башчы баардыгын ошо кызматка койгон өкмөт башчы менен президент да. Эртең мисалы бизде президент баягы конституция боюнча анын акысы жок, бирок ошол учурда кийлигишет баардыгычы. Эми эртең ошол экиге баары жооп бериш керек да. Жана мурун айтып жүрбөдү, улутташтырабыз да, улутташтыра албайбыз. Ушу баягы бунун болушу да мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Себеби мисалы BlackRock деген компания, жана экинчи учредитель деп атпайбызбы, эң чоң акционер. 12,7% дойласы бар. Ал дүйнөдөгү эң ири компания болуп эсептелинет. Анын активдери $6,7 триллион. Россияда 100 компания $800 миллиард турат. Эң ири компаниялары. Жана Газпром баардыгын кошкондо, нефтяной компаниянын баарын кошкондо $800 миллиард турат. Эртең биз BlackRock менен соттошо алабыз, соттошо албайбыз да. Эми ушуну калп айтпаш керек да. Кантип улутташтырабыз аны да. Эртең соттоштурганда биздин акчабыз да жетпейт да алар. Дастан мырза, мындай да, экономика министрлигинин мурдагы орун басары катары деп койсоңуз да. Сиз бул кумтөр боюнча жакшы эле билсеңиз керек. 716 тонна алтындын запасы бар деп айтылган да кумтөрдө. Ошол азыр канча калды? Эмне үчүн ошол кумтөрдөн чыккан алтындардын бардыгы жашыруун түрдө калып калат да? Буга кимдер кызыкчылыгы бар? Кыргыздар эле иштейби же кыргыздар эле келишим түзүп атабы кумтөр боюнча, же бир чет өлкөдөн бир немистер же англичаниндер келип түзгөн жок да, кадимки эле биздин кыргыздар, Кыргыздын мамлекеттик кызматкерлери түзүп атат. Сиз ошол министрликте иштеп калган убагыңызда кандайдыр бир мыйзам бузуучулук болду беле, же жеңиш ичинен сүйлөшүү? Жок, бул 9-жылы бекитилген, 2009-жылы. Ошондон бери эчтеке өзгөрүп болду элек. Андан кийин жанагы Абылгазиевдин өкмөтү жерди берип койду деп көтөрүшпөдү, эми ал башка маселе да. Бенде Көчө Рыскелди Момбековдин баягы Facebook баракчасынан окуп калдык. Официалдуу өкмөт тарабынан баягы жооп берилиптир, министерство тарабынанчы. Мурун 411 тонна казып алдык. Азыр болгон 71 тонна калды деп атат. Башында запас 716 тонна, сиз айткандайчы. Эми ортодо бир 300 тонна жок болуп атат да. 300 эмес, бир 220 тонна жок болуп атат да. Эми мындай баягы эмелер көп болуп атат. Негизи биз кыргыз өкмөтү пока кумтөрдүн централдын жетекчисин биз коймоюнча, ал Кыргызстан кызыкчылыгы үчүн иштебейт. Эми биз ошондо кожоюн болуп туруп өзүбүз ошону башкара албай атабыз да. Эртең ал кумтөрдү жана башкара албайбыз, иштете албайбыз деген ал болбогон сөз. Ошол эле биз президент койгондон кийин алар управляющий компанияны алат. Ошо акционерлерчи. Ошо башкаруучу атайын дүйнөдө компаниялар бар. Аларды кадимкидей эле келишим менен аларга келишим менен кабыл аласың аларды. Анан алар башкарып берет ошо бизнестичи. Бул мисалы ошол эле акционерлер алар өзүлөрү келип башкарган жок да. Булар жанагындай эле управляющий компанияны баягы жумушка алып атышат да. Биз ушул ишти биздин өкмөт жүргүзүш керек азыркы учурда. Ошол биздин өкмөт ушинтип кумтөрдү өзү жүргүзүш керек, кумтөр кыргыз элинин кызыкчылыгына пайдаланышы керек деп аттуу баштуу ошо Кубанычбек Исабековго чейин эле бул маселени көтөрүп атат да. Ошого биздин мамлекет тарабынан башы иштеген бир мамлекеттик кызматкер барбы?
же болбосо биз ар ким келсе эле кыйылчып ийилип салам бере берген адаттан дагы эле ары элекпизби? Мынакей жаңы бийлик келгенден бери 6 ай өттү да. 6 айдан бери кумтөр маселеси боюнча эмне кылып чечет эч кандай үн ката элек да. 6 айда маселе чечилип кете алабы? Чечсе болот да. 6 айдын кереги жок да. Ошол эле өкмөт деген азыркы учурда айтып атам, негизги акционер биз болгондон кийин биз маселени көтөрүш керек да. Мына бизге иштебей атат, дивиденд эмнеге төлөнбөй атат, же болбосо жанагы биздин миллиард доллар каяка кетти? Ошо Центеранын тапкан миллиард долларычы. Анын ичинен 260 миллион доллар биздики болуш керек эле да. Бизге тиешелүү Кыргызстанга. Ошолор каяка кетип атат? Негизги пайданын баарын Центер компаниясы бул кумтөрдөн көрөт. Ошо акчанын баары каяка кетип атат? Ошол боюнча маселе койгон киши жок болуп атат да. Эми ал ага өкмөткө суроо бериш керек. Силер эмне үчүн иштебей атасыңар да? Мына азыр да берип кетем суроону. Эмне үчүн силер иштебейсиңер депчи. Кеп ошондо болуп атат да. Мына азыр 6 ай өттү, экономика кантип өсөт, өнүгөбү, өнүкпөйбү ал жөнүндө эч бир үн катпайт. 100 күндүк программасын көрдүк, а энди эч нерсе жок. Дастан мырза, ушул кумтөр боюнча Тар чөйрөдө Кыргызстанда 50 мамлекеттик кызматкердин үлүшү бар экендиги айтылууда да. Ушул боюнча сиз уккан жоксузбу? Эми 19-жылы интернетке чыккан. Буга чейин 6 киши болгон экен. Андан кийин эле 50 кишиге жетип калыптыр да. Ошол кумтөрдөгү жашыруун чөнтөккө салып акча салган. Интернетте акционерлер жүрөт, англис тилинде жазылып жүрөт, бирок баягы Кыргызстан тараптан бир 10 чакты киши жүрөт да. Бирок фамилиялары баягы анын ичинен Муралиевди көрдүм, бир 19-жылы чыккан. Эми аны карап көрсө болот, бирок ал канча акчасы бар экени айында көрсөтүлбөптүр да. Ошол кумтөр маселесине кантип чекит койсок болот? Кантип мамлекеттин кызыкчылыгына пайдалансак болот? Чекитти өкмөт гана коет. Ошонун кандайдыр бир сизде сунуштар барбы өкмөткө? Сунуш бар. Ошо айтып атпайсызбы? Кыска нуска кылып айтып бере аласызбы? Биз акционер болгондон кийин ошо кумтөрдүн жетекчисин биз коюш керек. Бул маселени эмне үчүн көтөрүшпөйт? Жана Уоррен Баффет деген Американын миллиардери бар. Бул дүйнөдө эң бай адамдардын бирөөсү да, 5 адамдын ичине кирет. Ошо Уоррен Баффет айтып атат, мен аялыма дейт, 50% акцияны берип койсом дагы ал компанияны башкара албайт дейт. Бирок мага 5% акцияны берсе, мен ал компанияны башкарып кетем дейт. Мисалы алсак, жанагы Samsung компаниясы бар, Apple компаниясы бар, ошондо эгерде 33% биздин долябыз болсо, үлүшүбүз болсо, 20 жылдан кийин деле 33% болот. Эмне үчүн биздики 33-төн 26-га түшүп кетти да? Эми бир компанияны сатып алдык деп коюшту да, 1 миллиард 100 миллион долларга. Муну да текшериш керек. Атайын биз компанияларды нанимать этиш керек. Консультанттарды алыш керек. Эмне үчүн мындай ушундай программа барбы, практика барбы дүйнөдө депчи. Эми муну өкмөт жүргүзүш керек да. Биз азыр деген кандай десем, андай консультанттарды алыш үчүн көп акча керек. Бирок мамлекет ошого барыш керек да. Премьер-министр эмне кылып отурат, мен азыркыга чейин түшүнбөйм да. Дастан мырза, ушул Кыргызстанда буга чейин сүйлөшүүдө айтып кеттиңиз, Кыргызстанда алтын аябай көп депчи. Ошол эле лицензия берилген учурлар болот. Ошол негизги Кыргызстанда канча алтын бар, кайсы жерлер Кыргызстандын алтыны көп? Кыргызстанда жалпы жолунан 700 тоннадан ашык алтын бар. Бул кумтөрдөн башка алтын. Кумтөрдө 716 тонна болсо, андан башка дагы бир кумтөрдөй болгон алтын бар да. Кайсы жер? Анын ичинде мисалы ошол эле жер үйдү айтып атабыз, 105 тонна депчи. 91 тонна тиги Чааратта бар. Анан дагы майда көп алтын баягы эмелер бар да, алтын бар жер гендери бар. Эми буну баарын контролдош керек. Жалпы жолунан 469 лицензия берилди деп мамлекеттик органдар интернетке айтты. Эми ошо бул жерде алтынды биз контролдобосок, азыркы учурда алтын башаламан чыгып кетиши мүмкүн да. Контролдоп атабыз деп атат, бирок ошол эле учурда лицензиянын баары берилген, кимиси казып атат, кимиси эмне кылып атат, салык төлөп атабы же төлөгөн жокпу? Дүйнөлүк практикада мындай да, түшкөн пайдадан 50% мамлекетте калыш керек, 50% инвестор кетиш керек. Азыркы учурда ушул пропорция барбы бардыгына төлөп атабы, кеп ошондо да. Эми биз салыкты көбөйткөнбүз 2020-жылы башында. Бирок пандемияга учурунда дагы бардык мамлекеттер салыкты көбөйтүштү. Анткени баягы ошондо учур болду да. Биз дагы көтөрүп өзүбүздүн бюджетти толуктасак болмок. Бир 6% экспортко салык киргизипчи.
Эгер алтынды экспорттасаң 6% төлө деп мурунку салыктардан тышкары дагы салык киргизиш керек болчу да. Алтындын баасы $2000 чыккан убагында. Эми азыр дагы алтын мындан ары да кымбаттай берет да. Ошон үчүн биз алтынды толук көзөмөл алганыбыз керек да. Кыргызстанда өзүңүз эле азыр айтып кеттиңиз, алтын аябай алтынга бай мамлекеттердин бирибиз да. Тилекке каршы экономикабыз өспөй, эл кыйналып эшек саткан учурлар деле болду да. Деги эле ушул биз өйдө көтөрүлүп кете албаган экономикабызды кантип көтөрсөк болот? Же талкууга алып эле кала беребизби? Экономиканы көтөрүүнүн бир эле шарты бар, бир эле баягы багыты бар. Бул бизнеске шарт түзбөш керек да. Азыркы учурда бизнеске шарт түзгөн ордуна тескерисинче, мисалы, финансы полициясы 5 ай бою коррупцияны талкалабай, анын ордуна экономиканы талкалады да. Азыркы учурда Улуттук банк, мына бүгүн информация чыкты, маалымат, $208 миллион сатыптыр. Курсту кармап туруш үчүн, азыр 85 сом болот атпайбы $1. Эгерде мындай темп менен кете берсек, жылдын аягына чейин $800 миллион кетет экен. Жок, биз сатат экенбиз да, баягы Улуттук банк сатат да. Бул курсту кармап туруш үчүн. Биз азыр деген жана укук органдары, ГКМ, прокуратура, МВД баардыгы тең бизнести текшергенди токтотуш керек. Бизнести талкалабаш керек. Кээ бир бизнесмендер Америкага чейин качып кетиптир. Бул мындай да, дүйнөлүк практикада 2% адам, жалпы адамдардын ичинен 2% гана адамдар бизнеске жөндөмдүү болот да. Эгерде биз азыр бизнесмендерди коргобосок, бизнесмендерге кысым кыла берсек, эртең булар чыгып кетсе, эртең заводду ким салат? Эртең ишти ким алып барат? Жумушчу орундарын ким берет? Мисалы, азыр жакында эле бир сурамжылоо чыкты. 2-3 күн мурун эле. Ошондо баягы элдин көйгөйү жөнүндө да, сизди эмне кайсы проблема, баягы кайсы көйгөй тынчсыздандырат десе, алар айтып атат. Эң биринчи проблема бул жумушсуздук дейт. Экинчи проблема коррупция дейт. Үчүнчү проблема бул жана баанын кымбатташы дейт. Жана айлыктын баягы көтөрүлбөшү дейт да. Баардыгы экономикага такалат. Мына америкалык бизнесмендер айтат. Эгер адам дейт, бизнес эмне бизнес кылаарын билсе дейт, 2 мүнөттө түшүндүрүп бере алат дейт. Эгерде 2 мүнөттө түшүндүрүп бере албаса, ал демек ал маселени билбейт дейт, ал бизнести билбейт дейт. Биз 2 мүнөт эмес 6 айдан бери отурабыз күтүп. Өкмөт азыр эч нерсени айта элек. Экономиканы кантип көтөрөт, коррупцияны кантип жоготот. Коррупцияны эле жогото турган жеңил эле жолдору бар да. Баягы камаган менен эле баары жоголуп кетпейт. Мисалы, азыр мынчасын камап салдык, тигинчесин төлөттүк деп атат. Эми ал 4 миллиард сом деген бул мамлекеттин масштабында кичинекей эле акча. Ооба, хорошо, төлөдү. Ал да жаман эмес, жакшы, аны да кылыш керек. Бирок өткөндө Саакашвили айтып атпайбы? Биз дейт, бажы кызматкерлерин 2 жолу камадык дейт. Жалпы жолунан 1600 киши камашыптыр. Бажы кызматынан эле. Бирок баягы кызматтандырдык дейт жетекчилердин баарын. Бирок коррупция токтогон жок дейт. Бизде да ошондой. Ал камаган менен коррупция токтобойт. Ооба, кичине басаңдайт, кичине коркуп калат. Бирок кийинки коррупционер мурункусунан акылдуураак болот да, мындай. Билгиспей, акырын урдашат да. Системаны өзгөртүш керек. Мисалда, системаны кантип өзгөртүш керек? Мен баягы өзүм айтып атпаймынбы, 2 мүнөттө түшүндүрүп бериш керек деп. Ошол 2 мүнөттө түшүндүрүп бериңизчи. Мүмкүн бийликтегилерге да кызыктуураак. Баардыгы ачык айкын болгондо гана коррупция жогулат да. Азыр ачык айкынбы? Жок да, баары жабык да. Мисалы, ошо Токтогул каскадында азыр реконструкция жүрүп атат да. Ошондо бир серепчилер мынтип айтып атат. 25 миллион доллар турган оборудованияны бу Токтогул каскады 45 миллион долларга сатып келиптир дейт. Эми аны ким текшере алат? Аны бир гана счетный палатанын инспектору текшере алат да. Эсептөө палатасынын. Улук Марипов иштеген кызматтагы. Ал келет, текшерет. Ооба, эгерде чынында эле баягы кымбат алып алган болсо, тигилер да коррупция кылып атат, булар да коррупция кылат, булар дагы ошо көз жумду кылып, баягы бир жең ичинен бычып, акырын чыгып кетишет. Эл көрбөйт аны.
Азыр мамлекеттик ишканабы же мамлекет тарабынан каржыланган акчанын баарын ачык айкын кылып коюш керек. Интернетте ачык туруш керек баарычы. Мына мончо сомго сатып алды, мондай болду, бул жактан келди, мындай оборудованияда баардыгы ачык турса, ошондо коррупция болбойт. Эртең ар бир адам карап турат. Бул канчадан албаттыр депчи. Мисалы, ТЭЦ-те көмүрдө 300 000 тонна жылына Казакстандан келип атат азыр. 700 000 тонна биздин Кара Кечеден келет да. Жалпы 1 миллион тонна көмүр жагабыз жалпысынанчы. Ошо канча сомдон келип атат? Кайсы жактан келип атат? Кандай баягы сапаттагы көмүр? Аны эч ким билбейт да. Ошон үчүн коррупция жаралып атат да. Эгерде биз баарын ачык айкын кылып койсок, баарын көрүп турат элек да. Анда ким урдайлат? Урдаган күнү эгерде кымбат алып келсе, урдап атса, баардыгы көрүнүп турат да. Жол ушундай эле. Мисалы, салык кызматын айтып коеюн. Өткөндө бир 2 ай мурун эле айттык эле. Коррупцияны жоготкула. 2 айдын ичинде жок кылса болот деп. Бирок азыркыга чейин өкмөт тарабынан эч кандай эчтеке нерсе жок. Эч нерсе болгон жок. Коррупция до сих пор бар. Мисалы, көчөгө чыксаңыз, магазин турат, кафе турат, туурабы? Үйүңүздөн чыксаңыз эле, маңдайыңызда бир магазин турат. Ошо магазин салык төлөндү, төлөнгөнүн же төлөнбөгөнүн сиз көрө албайсыз да. Эгерде биз интернетте баарын ачык кылып койсок, сиз баягы телефондон эле карайсыз. Бу төлөптүрбү же төлөгөн жокпу деп көрүп койсоңуз болот. Адресин коесуз. Баягы ишкердин может атын жашырып койсо болот, баягы кимдики экенин билбей эле койсун дейли. Бирок салык төлөндү, төлөнгөн жокпу көрүп турса болот да. Сиз көрүп турасыз, учурда Кыргызстанда экономиканын абалы өтө оор, кыйын кырдаалда турабыз. Деген ошол экономиканын көтөрүп кетүүнүн бир кандайдыр бир жолу барбы? Ошого Кыргызстандын экономикасын көтөрүп кетүүгө кимди сунуштайт элеңиз? Эми мен экономикадан баягы өстүрө турган жолун айтып берейин. Мисалы алсак, ошо эле Сингапур, Гонконгду биз дайыма айтып жүрбөйбүзбү, Дубайды. Эмне үчүн аларды айтып жүрөбүз? Анткени алардын калкы биз сыяктуу эле бир 6-7-8 миллион тегерегиндеги калкы бар. Анан экономикасы кичинекей да. Биз ошо мамлекеттерге баягы кандай өссө, ошо багыт менен өскөнүбүз туура болот. Мисалы алсак, Сингапур бизден бир 4000 километр алыстыкта турат. Гонконг бир 3,5 километр, биягы Дубайда ошондой алыстыкта турат. Бирок Азиянын ортосунда ушундай салык жагынан жеңилдетилген, анан либералдуу экономика жок. Биз ошондой шартты Кыргызстанда түзсөк болот. Мына азыркы учурда товарлар алып келип кетип аткан. Буга чейин баягы илгери улуу жибек жолу деп койчу эмес белек. Ошол экинин эле уландысы азыр болчу да. Ошол эле улуу жибек жолу болуп, азыркы учур товардын агымы эсептелинет да. Биз эми финансыга ачып койсок болот Кыргызстан. Финансы деген границасы жок. Финансы деген миллиарддап келе берет. Айлана берет акчачы. Бияка банкирлер да келип атат. Кыргызстан негизи финансылыкка ачып койгонго аябай ыңгайлуу мамлекет да. Биздин жаныбызда дүйнөдө биринчи экономика боло турган Кытай турат. Анан биз баягы өндүрүштү айтып атпайбызбы? Өндүрүштү кылыш керек деп. Ооба, өндүрүштү кылган туура. Өндүрүштү жасаш керек, заводдорду куруш керек. Бирок бир нерсени айтып кетейин. Мен мындан бир нече жыл мурун баягы бизнесмендерге айрылдым да. Биз жана байпак чыгарбайлыбы депчи, носкичи. Анан мен тиги Россиядагы жана Ашан, Пятерочка деген магазиндерге баягы киргизгенге мүмкүнчүлүгүм бар десем, тиги бизнесмендер айтты. Макул дейт. Алып кел дейт сен. Кандай кылып чыгарып берели дейт. Кандай носки чыгарып берели дейт. Алып кел дейт. Биз ошондой сапатта, ошондой өңдө, эч бир дизайнды өзгөртпөй чыгарып беребиз дейт. Анан экинчиден дейт, фабриканы куруп берели дейт. Канча фабрика десең, ошончону куруп берели дейт. Инвесторду алып келип берели дейт. Станоктун баарын коюп берели дейт. Өндүрүштү коюп беребиз дейт. Сен болгону сат деди да. Өндүрүп коюш оңой эле, сатыш керек да аны. Биз азыр Кытай деген дүйнөдө 28% өндүрүштүн Кытайда. Анан биз Кытай менен тең ата болобуз деген бул кыйын нерсе да. Мына 30 жылдан бери биз ушундай сөздөр менен келе жатабыз да. Талкуу эки кишини бириктирип отуруп элге болгон мүмкүнчүлүктү айтып келебиз, Дастан мырза. Бирок ошол эле учурда ошол биздин экономиканын көтөрүшүнө же болбосо элибиздин өнүп өсүшүнө ким тоскоолдук кылып атат?
Мисалы үчүн кайсы твини сайбайлы ушу 30 жылдан бери акыл айткан кишилер да мынтиш керек, тинтиш керек, тоону томпоруш керек, анан кайра тоонун оорулуган коюп коюш керек дейт, бирок эч кандай жыйынтык жок да. Бул биз ушул жолдон чыга алабызбы? Ошонун кандайдыр жолдору барбы? Ким ушул оорчулуктан куткарып кетет? А биз болсо Путин айткандай Россиянын бир эле Екатеринбург областыбыз да. Ооба, туура айттыңыз. Мен мындай да, биз баягы жөн эле куру сөз эмес. Биз мыйзам жазганбыз мына. Азыр мыйзам бар. Биз ал мыйзамды кабыл алсак, жакынкы бир 2-3 жылдын ичинен баштап эле жылына 20 миллиард сом түшүндүрүш керек бюджетке эле. Биздин бюджетибиз азыр 193 миллиард сом. Элестеңиз, 10%ке көтөрүлөт. А балким 70 миллиард чөйрүдүр. Же 50 миллиард, же 70 миллиард түшүшү мүмкүн да. Биз азыр билбейбиз, эми ал мыйзамды кабыл алыш керек да. Ал мыйзам болгону бир эле барак. Бир эмес, жарым барактан турат. Биз ойлойбуз, Сингапур кылат десе эле, элдин баары ойлойт, жомокто айтып атат депчи. Жомок эмес. Сингапур болуш үчүн андай жана андай 100 этаж үйдүн салынып кереги жок, офистердин. Мыйзам кабыл алыш керек. А ошо мыйзамды жогорку кеңешке сунуштап көрдүңүздөрбү? Ооба, мыйзамды биз жогорку кеңешке сунуштаганбыз. Биринчи окуудан өткөн. Анан ошо жогорку кеңештин ичинде Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы чыккан адамдар бар экен да. Бир депутат, адамдар эмес, эл өкүлдөр. Бир эле депутат 4 жолу каршы чыгып атып, ошо мыйзамды өткөзбөй койду да. Кайсы депутат? Өткөндө да айтып кеттим эле, Гүлшат Асылбаева деген депутат бар. Бул Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштеп аткан депутат да. Мисалы 20 миллиард сом чөт деп атсак, ал каршы чыгып атат да. Каршы чыкканда эмне? Эчтеке жок баягы. Же цифра менен айтпайт, же эчтеке менен айтпайт. Депутаттар элдин башына айлантканын билип алыптыр да. Билбейм, мен бул мыйзамды түшүнгөн жокмун дейт. Мага жакшылап түшүндүрүп бергиле дейт. Түшүндүрүп берсең деле улам бир нерсени жазат да. Эртең Кыргызстанга коррупция алып келет дейт. Кантип алып келет десең, анда айта албайт. Анан бул депутаттар деген ошондой депутаттар бар экен, өткөзбөй койгон да мыйзамды. Эми биз Кыргызстандын бюджетинен бир тиын кетпесе, эч ким иштебесе, аны баягы маңдай тери менен таап эметпей эле биз завод салып да кереги жок болот. Болгон бир мыйзамды кабыл алып атабыз. Эртең Кыргызстанга акча келет деп. Ошону да кабыл албай чыкпайбы? Урматтуу кыргызстандыктар, мына эл өкүлдөрү боюнча буга чейин бир нече талкуулар жүрүп келген. Өзүңүздөр мына мурдагы экономика министринин орун басары Дастан Кадыровдун оозунан уктуңуздар. Гүлшат Асылбаева окшогон депутаттардан мына кийинки шайлоого келгенде өтө сак болуп, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн шайлап берсеңиздер болот. Дастан мырза, ушул күндөрү мына биз ар бир нерсени талкуу кылабыз да, бирок ушул талкуу мамлекеттин өнүгүшүнө кадр маселеси чечеби? Бизде азыркы мезгилде да ушул кадр маселеси кандай кетип баратат? Ооба, негизи кадр маселеси чечет. Мен бул жерден Гүлжан, мен сиздерге бир нерсеге токтоп кетейинчи, баягы эстеп турганды унутуп калбайын. 90-жылы баягы Акаевди шайлаган эсиңиздеби? 90-жылы деген мындай болгон да. Ошол убакта Масалиев бийликте отурган, бирок парламентте өтпөй калган. Анан биз жана айтып атпайбыз, парламенттик мамлекет, анан президенттик мамлекет деп. Накта парламенттик мамлекет жана демократия ошо 90-жылы болгон да. Элестеңиз, бийликтеги адам ошо депутаттарга басым жаза албай, эч кандай баягы сүйлөшүү жок эле, өзүнүн программасын айтты, баягы Масалиевди баары таанычы да. Бирок Масалиев өтпөй калган ошол учурда. Андан кийин экинчи турга, анан баягы ошол убакта элита, ошонун ичинде баягы Чыңгыз Төрөкулович, урматтуу улуу жазуучубуз, ошо Акаевди алып келген да. Бирок Акаев баягы 10 жыл жакшы иштеди, балким да, менин оюмча. Андан кийин уже тескерисинен кетти да. Ошо Кумтөр 2003-жылы талканганды утпайбы? Баягы өзүнүн мөөнөтүнөн өтүп кетип, бийликти узурпация кылып отуруп, анан аягында уже жанагындай кадамдарга барышты да. Биз дагы ошондо кадрды айтып атпайбыз, кадрды. Ошондо даже президентти тандоо да бул кадрлык саясат да. Биз баягы элди алдап коюш оңой эле экен. Бул эң жаман нерсе ушу экен да, элди баягы алдай эле беришет экен да. Азыр даже конституцияны азыр кабыл алып атабыз. Менде бир эң чоң баягы алдоо болуп атат. Эгерде президенттик башкаруу болсо бир адам жооп берет дейт. А парламенттик башкарууда 120 дейт. Бул калп. Европа парламенттик мамлекет. Европанын бардыгы парламенттик мамлекеттер болуп эсептелинет да, Франциядан башкасы. Мисалы Германияда Меркель
бир эле адам башкарып атат да. Бир эле адам жооп берип атат. Эгерде баягы иштей албаса, башкара албаса же туура эмес багыт менен алып баратса, эртең Меркелди алып коюшат. Жоопко тартылат деген эмне? Жоопкерчиликти алат деген. Бул кызматтан кетет деген сөз. Азыркы президент кызматтан кетпейт. Жаңы конституция алса, тем более кетпейт ал. Ал бир эле жол менен, баягы эле төңкөрүш жол менен кетет да. Бизде башка мыйзам жок. Хотя конституцияда жазылган, баягы импичмент кылса болот деп. Мына көчөгүнү Тилекмат инибиз бир эле импичменттен сөз жазып койду, ошон үчүн камап салышты да. Эми импичмент деген сөздүн эч кандай жаман нерсеси жок эми. Импичмент деген сөз бул биринчиден иш козголуш керек, аны сот караш керек, анан кийин парламент чечим чыгыш керек. Бул мыйзамдуу жол, эне төңкөрүш эч кандай жок. Мына Тилекматты азыр камап коюшту. Мен сизге ушул учурдагы кадр маселесинде кетип бара жаткан жол туура элеби деп суроо бердим да. Эми кадрда өтө көп баягы катачылыктар болуп атат, кемчиликтер өтө көп болуп атат. Анткени мисалы бир эки министерствоны жакшы деп айтып атышат, эми баягы элдин ою боюнча. Бул жана айыл чарба министрлиги, билим берүү министрлиги, анан балким энергетика министрлиги. Калган министрликтерде мен көргөн жокмун баягы жакшы нерсеничи. Азыр эле баш мыйзам тууралуу айтып кеттиңиз. Ошо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго биз кандайдыр бир ушул иштеп кетүүгө убакыт беришибиз керекпи? Же болбосо бул дагы айрым учурда ошо баягы эле кошоматчыларга алданып кетип жатабы? Эми баш мыйзам мындай да, баш мыйзам чала молдо дин бузат дегендей, чала молдолордун конституциясы болуп калды. Ушу жазуучу же башка баягы кызматта байкелер өзүнүн иши менен алек болсо туура болмок да. Буну мамлекет башкарып көргөн кишилер жазса туура болмок. Азыркы конституция мына кабыл алына элек жатып өзгөртүүгө муктаж да. Буга көп өзгөртүү киргизиш керек. Бул конституцияны эртең кабыл алат элчи. Себеби агитациянын баары, КТР, ЛТР деген каналдардын баары бул конституция укмуш деп атышат да. Эми эл ишене берет экен да. Эл муну да көрүш керек экен да. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул конституция Садыр Жапаровдун өзүнүн башына тийген таяк болот да. Ошол 2010-жылы деле биз баш мыйзамды кабыл албадык беле, Өмүрбек Текебаевдикин. Ошондо дагы ушундай кандайдыр бир ызуучулар болуп же талкуулар болгонбу? Өмүрбек Текебаевдин учурунда биринчиден кырдаал башка болгон. Ал убакта баягы 87 баланын өмүрү кыйылган, өтө оор акыбал болгон, июнда козголоң болгон ош окуялар болгон. Анан эми ал убакта ошого таянып, анан бул конституцияны ошол сыяктуу алып келип атышпайбы? Эми азыркы учурда мунун кереги жок эле. Мисалы алсак, Акаев деген 91-жылы конституцияны өзгөртөлү деп айткан экен. Анан 93-жылы кабыл алынып атат. 2 жыл конституцияны талкуулашкан да. 3 жыл. Жалпы жолунан 3 жыл болуп кетеби? Ошол эки комиссиянын башында, конституциялык комиссиянын башында Акаев өзү турган. Энди президент өзү туруш керек эле да. Анан баарын жооп бериш керек эле да. Азыр конституциянын автору ким десе эч ким жооп бербейт. Азыркыга чейин тапкан жок эч ким. Айта албайт, Айта албайт. Эми баягы депутаттар деп коет, бир конституционный кеңешме деп коет. Чыныгы автору ким экенин эч ким айтпай койт да. Анан негизи мындай конституция бул көпкө жашабайт. Бул конституцияны эртең Бакиевдин учурунда билесизби, конституцияны бир эле соттун чечими менен жокко чыгарып койгон. Эртең ошондой эле учур келип калышы мүмкүн. Бул конституцияны дагы жаңы бийлик келип калса балким бир эле соттун чечими менен жокко чыгарып коет да. Анткени көп мыйзам бузуулар менен туура эмес жол менен кетишти да. Негизи эле ушул Кыргызстанда эгемендүүлүк алгандан бери биз мыйзам деп ооз турунда айтып келгени менен иш жүзүндө биз мыйзамды көбүнчө колдонбойбуз. Ошол Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө ушул баш мыйзам тоскоолдук кылып атабы? Ошо баш мыйзамсыз эле биздин ата бабалар канча нерсени аткарып келген, канчалык көп нерселер ишке ашкан. Ушул баш мыйзам оңой боюнча экономика көтөрүлбөйбү? Баш мыйзам эмне үчүн экономиканын өнүгүшүнө тоскоолдук кылып атабы? Ошо жооп берейин. Инвестор деген президент үчүн келбейт. Президент
президенттин жашоосу балким 5 жыл жаңы конституция менен эң мыктаса 10 жылга барат. Инвестор 20-30 жылга келет да. Анткени ал 10 жылда баягы өзүнүн салган акчасын актайт. Андан кийин пайда көрүш керек да. Анан азыр Кыргызстанга келаткан киши коркот да. Бизде экономиканы өстүрүш үчүн эң биринчи саясий стабилдүүлүк керек да. Саясий стабилдүүлүк болбосо эч кандай экономика өспөйт. Бул Адам Смит да айтып кеткен илгери. Андан кийин мисалы сот системасын өзгөртүш керек. Сот деген соттор азыркы учурда экономика соттун колунда экенин билбейт. Соттордун колунда экенинчи. Эртең инвестор сотко ишенип эле келиш керек. Мисалы Гүлжан, сиздин 20 миллион долларыңыз болсо, эртең сиз Африкага барып бир завод курбайсыз. Туурабы? Ошо Африкада бир мамлекеттин президенти чакырган күндө да ойлоносуз да, барсам, барбасамбы. Эгер ошонго бир 20 миллион долларга фабрика салып койсом, эртең ким менен соттошом дейсиң? Ошо акчамды алып чыга аламбы деп. Ошондо ой кетет да. Эч ким барбайт Африкага. Европага барасыңар, Америкага барасыңар, жана башка мамлекеттерге барасыңар, өнүккөн мамлекеттерге. Анткени ал жакта сот системасы бар, саясий стабилдүүлүк бар. А биз деген азыр ошол эрекеге жеткизбей эле, эч кандай сот реформасын өткөзбөй эле, конституция боюнча бир кишиге бийликти чогултуп берип атабыз да. Анан баягы сотторго айтып атпайбы, мен телефонумга чалып турула депчи. Эми өзүңүз элестесеңиз, Путин ошентип айтса кандай болот да. Же болбосо Американын президенти Байден деп да. Эми андай болбойт да. Кыскасын айтканда, Кыргызстандын келечеги барбы? Кыргызстандын азыркы учурдагы мамлекеттин же бийликтин позициясы боюнча келечекти көргөн жокмун да. Анткени келечекти көрсөтө алган жок булар. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Эми азыр бийликке да сунуштап көрдүм, мен жакындарына да айтып көрдүм. Жардам берели, мына момундай кылалы, коррупцияны жогото турган жолдор бар, экономиканы өстүрө турган жол бар деп. Бирок азыркы бийлик укпайт да. Бирок ошол эле мыйзамыңызды, сиз жазган мыйзамды сунуштап көрдүңүз, э? Эми ал жана 6 ай деген процедурасы бар. Ал 6 айга азыр кармашыш керек. Эми ага чейин деле кабыл алса болот. Бирок эми айткым келбейт, фамилияларын айтпай эле коеюн, ошо президенттин жакындарын алып барсам, ошо мыйзамга каршы чыккан адамдар азыр президенттин кеңешчилери болуп отурат. Анан кантип ушу өнүгөт Кыргызстанчы? Экономика боюнча эң главный кеңешчиси ошо адам да. Ошо мыйзамга каршы чыккан. Демек ал адам ал мыйзамды түшүнгөн эмес. Түшүнбөйт дагы. Эгер ал мыйзамды түшүнбөсө, ал адам демек экономиканы түшүнбөйт. Анан кантип экономика өнүгөт? Ошо президентке кантип акыл үйрөтөт кеп ошондо да. Көрсөтүүнүн аягында сизге эркин микрофон. Садыр Жапаров колу кимге болсо да өзүңүздүн ой пикириңизди айтып алсаңыз болот. Кааласаңыз ушул жерден өзүңүздүн мыйзам долбоорду түз сунуш берсеңиз болот. Эми мен эл журтка кайрылып кетет элем, элиме, урматтуу кыргызстандыктар. Баягы куру сөзгө, кызыл тилдүүлөргө, жомок айткандарга ишенбегилечи, сураныч. Биз азыр программабыз бар. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, бирок элге жеткирүү кыйын экен да. Мен силерге жеткиргенге аракет кылам, эмне кылыш керекти. Балким эгер суроолор болсо, суроолорго жооп бергенге дайынбыз. Анткени бизде баардыгы баягы өзүнүн ирети менен эметилген. Силер эртең шайлоо учурунда парламенттик шайлоо, кандай шайлоо болсо дагы, же саясатчылар сүйлөсө дагы, эмне кылыш керек деген суроо эмес, кантип кылыш керек ошону сурагыла да. Кантип кыласың деп. Эмне кылышты баардыгы билет. Экономиканы көтөрүш керек, элдин жашоосун оңдош керек деп. Аны 5-класстын баласы деле билет да. Кыргызстанды көтөрүш керек деген. Ага көп акылдын кереги жок. А бизде азыркы учурда баардык партиялардын программалары, саясатчылардын программалары ошондой эле да. Муну кылалы, тигини кылалы деген. Кантип кыласың? Ал боюнча эч кимде жооп жок болуп атат да. Бирок арасында бар саясатчылар, такыр жок дебейм. Бирок жалпы жолунан, жалпы мындай кенен экономикалык программа эч кимде жок болуп атат. Өкмөттө да жок болуп атат, саясатчыларыбызда да жок болуп атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Бирок Кыргызстанда баягы таланттуу, акылдуу балдар көп да. Бирок пайдалана албай жатабыз, э? Ошолорду чогултушубуз керек да.
Дастан мырза, убактыңызды аябай биздин эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бул биздин акыркы эфир эмес, кайрадан ушул кыргыз элинин Кыргызстан экономикасын көтөрүү боюнча маекти улантабыз. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто экономика министрлигинин мурдагы орун басары Дастан Кадыров болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.